Azandın üni uğullat, Jürökö iman kuyulat, Tankı namaz bağımdat, Talaylı bakıt tuyullat. Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Барыңыздарды ушул Рамазан айында Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнүн атынан жалпыңыздарды куттуктайбыз. Ошондой эле ушул 2019 жылдын Рамазан айында барыңыздардын туткан орозуңар кабыл болуп, Аллах Таала кылган ийгилик акыбарларыңызды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Koş geldin, 30 gündük orozodan, can düğünümüz tazarsın. Урматтуу жалпы мусулман элдери, мына бүгүн биз ушундай бир жакшы күндө турабыз. Рамазан айынын акыркы күндөрүндө. Рамазан айынын акыркы күндөрүндө ушул шатёрдо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнүн атынан Айтылсын жакшы ниетте. биздин ушул оз ачарыбызга келип катышып, программабызга катышып, келип ушундай даамдардан ооз тийип, орозоңуздарды ачып кеттиңиздер. Барыңыздарга Аллахтын тынчтыгы болсун, мээрими болсун, берекеси болсун. Барыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Тенде тарынган, күнөлү бизди кечирди. Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан жалпы мекендештер. Мына буюрса Рамазандын эң акыркы күндөрүндө турабыз. Баарыңыздардын Аллах Таалам туткан орозоңуздарды, Рамазан айында кылган ибадаттарыңыздарды жана ошондой эле кырган хатым Курандарыңыздар кабыл кылган болсун Аллах Таала. Аллах Таалам ушул Рамазан айында кандай бир кылган жакшылык иштер болгон болсо, баарын кабыл кылган болсун. Жараткандан сурайт элем, кийинки Рамазанга чейин баарыбызды денибизди сак кылган болсун. Kudayım sağa çalbara, 30 gündük orozodan, can. Assalamu alaikum, ардактуу жалпы мекендештер. Мынакей Москва шаарында Минская метросунда Рамазан чатыры долбоорунун 28-күнүндө отурабыз. Бүгүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын кечеси болуп отурат. Мынакей биздин мекендештер, агалар, эжелерибиз, жалпы мекендештерибиз ооз ачар кечесине келип отурат. Биз орозо башталган күндөн тарта ушул болушунча убакыт таап мусулман боордошторубузга, бир туугандарыбызга кызмат кылып келатабыз. Берекелүү бул айлардын султаны болгон Рамазан айында кызмат кылуу биз үчүн ушунун өзү гана чоң жетишкендик деп айтсак болот. Андыктан баарыбызды келерки Рамазан айына дагы жараткан Алла Таалам жеткирсин деп тилек кылалы. Assalamu alaikum, урматтуу мусулмандар. Туткан орозолоруңар кабыл болсун. Ушул айлар берекелүү айлардан болсун. Кечиримдүү улойлуу бардыгыбызга ден соолукта болгула, иштериңерге, өмүрлөрүңөргө береке берсин. Рахмат ушул уюштурган адамдарга, ушунча адамдарды даам таптыргандарга чоң рахмат. Иштерине ийгилик. Akbak süttü yağarsın, 30 gündük orozodan, can dünümüz tazarsın, henemi bemizge. Мына бүгүн ыйык ороз айында кыргыз элибиз ушинтип гүлдөө өзүп, мээримдүү, кайрымдуу болуп, каерде болбосун, дүйнөнүн каерде болбосун. Мына Россияда жүрүп ошондой кылып атышат. Кандай сонун немелерди эметип, имандуулукту көрсөтүп атат, мээримдүүлүктү көрсөтүп атат. Мунушундай биздин окум тукумубуз, келечекте өсүп келаткан балдарыбызга Аллах Таала бакталай берсин, иман берсин, ырыскы берсин, өмүр берсин. Амин. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман берсигандар. Жалпыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Дорогие мусульмане, поздравляем вас
заканчиванием нашего поста в месяц Рамадан. Мы желаем вам всем мусульманам, которые принимали пост, которые чтили это время. Дай Бог, чтобы Аллах всем нам счастья в этом в обоих мирах, и чтобы у нас все было хорошо. Кыргызстандын маданий күнүнө арналган Шакыр Рамазан кечесине кош келипсиздер. Добрый вечер, дорогие гости. Мы рады приветствовать вас на вечере, посвященной Кыргызстану. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. 12 айдын улуусу, 12 айдын сулуусу, 12 айдын султаны болгон, жараткандын мээрими жабыла турган улуу айлардын бир күнү болгон Орозонун күндөрүндө жолугуп олтурганыбызга жараткан Аллах Таалама миң мертебе чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор болсун дейбиз. Уважаемые участники, почетные гости, дорогие братья и сестры, позвольте поприветствовать вас на шатре Рамадана, посвященной ко Дню культуры Кыргызстана, традиционным мусульманским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам и милость Аллаха и его благословения. Жараткан Аллах Таалам ар бириздин жашообузда жакшылык, бекем ыйман, сабыр, бакыт, түлүк, эң негизгиси туткан орозоңуздар кабыл болуп, Аллах Таалам алакан жай эмнетилик дуаларыңызды кабыл кылса, ошол дуаларыңызды кабыл кылсын. Кыргызстандагы күнөстүү мекенесте жашаган эли журтубуз аман болсун, тынчтык, ынтымак, мейкиндик, бейпилдик болсун дейбиз. Знаете, друзья, на минуту становится очень грустно, то, что месяц, которого мы ждали целый год, уже кончается. Пусть Аллах примет наши посты и все наши благие деяния. Пусть осуществятся все наши лучшие надежды и добрые молитвы. Да пребудут с нами всегда благословение и милость Аллаха. Шуңа патурматтуу агайын туугандар, адресистерде Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнүн өкүлү Карашев Бактыбек Ахматкуловичке сөз берилет. На сцену приглашается всеми нами уважаемый представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана в Москве Бактыбек Ахматкулович. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, аталар, апалар, эже карындаштар, агайынелер. Сөзімнің башында барыңыздарды үстіздегі біз жашап атқан қасиетті Рамазан айы менен шын дегенде құттықтаймын. Олайым ушул қасиетті Рамазан айында Құдай Таалам дүние жүзіндегі барлық біздің диндеш бауырластарыбыздың өздері үшін, мекені үшін жасаған жақсы дуа, тілектерін, баталарын қабыл кылсын. Мынакей ертең Рамазанның акыркы күнү. Ороза айы келди, ораза айы батылып өтүп кетти. Байкап турасыздар. Биздин өмүрүбүздөгү жашоо, тирүүлүк дагы ушундай эле батылып өтүп кетет экен. Эми азыр интернет өнүккөн мезгилде биз бардыгыбыз Рамазан айынын фазилеттери, бул айдын артыкчылыктары жөнүндө болгон токой аяттарды, хадистерди, алардын кыргызча маанилерин, түшүндүрмөлөрүн интернет булактардан угуп жүрөбүз бардыгыбыз. Кандай ай экендиги жөнүндө менимче азыркы мусулмандардын айтуунун кажети жок, анткени баары билип калдык. Биз сыйлаган Кыргыздын, ошол Кыргызстандагы мисалы үчүн Абишкөр ажы устазыбыз, Чубак ажы устаз, Максат устаз жана башка биздин устаздар бул айдын касиети жөнүндө айтып, түшүндүрүп, интернет барактарын жүктөп койгон. Аны биз көрүп, окуп келатабыз. Мен сиздер менен бүгүн бир аз чоң эле орозого эмес, башка бир темага көңүлүңүздү бургум келип турат, ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып. Азыр Кудайга шүгүр, 90-жылдар, 2000-жылдар артта калды. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Кулак тойду, көз ачка. Курсак тойду, төш ачка дейт. Ушундай курсак тойгон, бирок төш ачка болгон. Төш дегенде максат жан дүйнө, руханият, ыйман, жүрөк, ички дүйнөбүз ачка болгондо ордо жашап атабыз. Урматтуу коноктор, бир аз тынчтанып турсаңыздар, кыскараак сүйлөйм колдон келишинче, маданиятыбызды, адабыбызды сактайлы, бир аз тынчыраак отурсаңыздар.
мен сіздердің көңіліңіздерді эмнеге бургум келип турат. Жогоруда айтып кеттим, төш ачка болгон, жан дүйнө ачка болгон доордо жашап атабыз деп. Куранда Таха деген сүрө бар. Ушул сүрөдө Кудай Таала мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таха ма анзална алейкал китаба, ма анзална алейкал Кур'ана литашқа. Ey Muhammed, biz sağa bu kitapti, ушул Рамазан айында түшүрүлүп баштаган эл Куранды biz sağa seni бактысыз болсун, bir бечара болсун деп түшүргөн эмеспиз дейт. Тескерисинче, бул Курандын түшүүсү жалпы адамзатка бул дүйнөдөгү жана ахиреттеги бактылуулукту тартуулаган бир китеп. Эгерде адам ошол китепти колдонсо, пайдаланса, окуса, түшүнсө, бул ушундай бир китеп. Biz бул Куранда адамга эмне керек болсо жашоодо, ошонун бүт бардыгын чечмелеп, түшүндүрүп, жакшынакай кылып алдыңарга коюп койдук. Куранды окугула, пайдалангыла, натыйжада бактылуу болуңла деп атат Кудай Таала. Бирок Таквир сүрөсүнүн 26-аятында мындай дейт: "Фа айна тазхабун?" Эй адам баласы, биз силерге Куранды түшүрдүк, туура жолду көрсөттүк, пайгамбар келип түшүндүрүп берди. Эми силер ушуну угуп, көрүп, билип туруп, "Фа айна тазхабун?" Кайда баратасыңар дейт. Demek Ulu alım Hasan el-Basri деген alım өткөн, ошол киши айтат да, мындай деп айтат: "Я ибни Адам, ма анта илля айямул мужтамиа, куллама захаба яум, захаба бa'дук." О адам баласы, сен адамдын турган турпаты, сен бир нече күндөрдүн жыйындысы, топтомусуң дейт. Senin жашооңдун мааниси. Улам бир күн кеткен сайын сенин бир бөлүгүң кетип атат дейт. Азайып атат дегенде мааниде. Демек, bizde алымдар айтат, адам бул, биринчи алгач адам бол, андан кийин мусулман бол дейт. Демек, бизди Кудай Таала ыйык Куран аркылуу алгач адам болуун деп атат. Ошондуктан биз баарыбыз адам болууга милдеттүү экенбиз. Ооба. Күнүбүздө мусулман элдер, анын ичинде биздин мамлекетибиз, биздин сүйүктүү мекенибиз дагы бир аз жаш тамтың баскан бала сыяктуу, биз жаш мамлекетпиз. Ошондуктан бир аз биздин өлкөдө кыйынчылыктар болуп атат. Саясий, экономикалык, илимий, маданий жана башка. Бирок Кудай буйрса, биздин эл бул кыйынчылыктарды жеңип өтөт. Анткени Куранда Кудай Таалам Али-Имран сүрөсүндө мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. "Ва тилкал айям нудавилуха байнан-нас." Биз бул күндөрдү, ушундай оор күндөрдү, жеңил күндөрдү, мындай айтканда, келкели заманды, оомат келген заманды, оомат кеткен заманды биз адамдардын арасында мынтип айландырып турабыз дейт. Мындай айтканда, жеке бир инсандын башына келкел келип, андан кийин ооматы ооп кеткен сыяктуу, элдердин, улуттардын, мамлекеттердин башына кээде оомат келет, кээде оомат кетет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бир аз биз ооматыбыз ооп турган мезгил, бирок үмүт үзбөшүбүз керек. Бизге оомат кайрадан келет. Бул нерсеге бекем ишениш керек, бул нерседен үмүт үзбөш керек. Анткени үмүтү жок ким? Үмүтү жок жалгыз шайтан. Шайтан гана жакшылыктан үмүт кылбайт. Шайтандан башканын баарынын жакшылыктан үмүтү болуш керек. Биздин бир акылыбыз айткан экен, ата мекен оор күнгө кабылганда айлансын ар бир улугун чагылганга дейт. Демек, ар бир улуг, ар бир кыз чагылганга айланса, Кудай буйрса, биз бул кыйынчылыктарды жеңип чыгабыз. Кыран манасы табыз айткан экен: "Урууну ойлобой, улутту ойло. Коктуну ойлобой, коомду ойло" деген. Биз бүгүн ушундай коомду ойлой турган, бизге чыган уул кыздар керек. Тойгонго эле канагат, торпокта жаным багалат дейт. Курсагыбыздын тойгонуна сүйүнүп, күнүбүздүн өткөнүнө кайыр болуп, ошого ыраазы болуп жүрбөшүбүз керек экен. Анткени курсагын торпокто эле тойгозо алат экен. Биз улутубуздун, мекенибиздин, мамлекетибиздин келечегин ойлоп, кам көрүп, ошол нерсеге дарттанып, ошол нерсе менен акылыбыз дайыма ошол нерсе менен эленип туруш керек экен. Анан могу жерден көбүнчө жаштар отурат да. Жаштар, билесиңер, бул ислам шариатында, ислам дининде аябай белгилүү хадис бар: "Иннамал а'мал бинният" деген. Чынында да адамдын жасап аткан бардык иш-аракеттери анын ниетине байланыштуу деген хадис бар, белгилүү. Ушул хадисте ниет, кыргызда ниет деген сөз эмне деген? Ниет деген бул ой, ниет бул тилек, максат, үмүт, план деген сөз. Демек, биздин ой максатыбыз, ниетибиз, каалоо тилектерибиздин бардыгы биздин ниетибизге жараша болот.
демек биздин өмүрүбүз, биздин тагдырыбыз, биздин келечегибиз дагы биздин ой максатыбызга жараша болот экен. Жанагы семинар өткөрүп аткан адамдар айтып атпайбы? Адамдын ой пикири, максаты материалдашат деп. Демек ошол ой, максат нол жерде болсо, кандайдыр бир максат ошол нерсе барып ишке ашат, материалдашат деген сөз да. Демек биз майда барат максаттарды койбошубуз керек экен алдыгачы. Чоң максаттарды коелу. Мисалы үчүн кээ бир жаштардан Москвага эмнеге келдиң? Келгенде максатың эмне? Кандай максаттарың бар десең, эми бир там тургузуп алсам, бир машина алсам, ошол менен кетет элем. Деп ушундай бир майда барат, болбогон максаттарды коюп жаштарчы. Мындай майда барат, бул өзүнө кааласаң дагы, каалабасаң дагы эртедир, кечтир там болот. Машина дагы болот. Бирок элестет, кара, жашоого бир жолу келдиң. Ошол бир жолу жашоого келгендеги сенин максатың бир тамга ээ болуу, бир машинага ээ болуу, бүт ошол элеби сенин жашоодогу вазифаң. Же бир улуу максаттарды коюп ошону жашаш керекпи? Улуу максаттарды коелу алдыбызга. Ооба, кимдир бирөө намаз окуп атат, жакшы, бул ийгилик. Кимдир бирөө намаз окуй албай атат анткени. Кимдир бирөө орозо кармап атат, бул дагы жакшы нерсе, ийгилик. Анткени кимдир бирөө орозо да кармай албай атат. Бирок намаз, орозо биздин ой максатыбыздын, биздин ийгилигибиздин туу чокусу болбош керек. Ооба, намаз, орозо парыз. Бирок андан сырткары дагы бизде эмне? Улуу максаттар болуш керек. Бизге эмне жолтоо болот? Өнүгүүгө, жеке өзүбүздү өнүктүрүүгө, же өлкөбүздү өнүктүрүүгө бизге эмне тоскоолдук болот? Эч кандай тоскоолдук жок. Эмне үчүн? Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир хадисинде мындай дейт: "Мен асбаха минкум аминан фи сирби." Силердин араңардан кайсы бир адам эртең ойгонгондо, уйкудан турганда, жан дүйнөсү тынч абалда ойгонсо, аны эч нерсе кыжалат кылбаса, ойлондурбаса, "Ва аминан фи muafan fi jasadi." Эч жери оорубаса, денеси оорубаса, денсаулыгы чың болсо, "Индаху куту яуми." Бир күнгө жете турган, азык жей турган тамагы бар болсо, "Факаннама хизат лаху дуnya бихадафириха." Анда ал адамдын алдына бүткүл дүйнө эшиктерин чоң ачып коюпту. Ал адам каалаган ийгиликтерге жетишсе болот дейт. Жашоонун өзү күрөш деп дайым айтып келебиз. Жашоонун өзү күрөш. Куранда Кудай Таала мындай дейт: "Бисмиллахир-рахманир-рахим." "Фалактахамал акаба." Адам баласы тоскоолдуктарды жеңбейби дейт. Бийик ашууларды ашпайбы дейт. Тоскоолдуктар, бийик ашуулар дегенден кийинки аятын айтат: "Ва ма адракал акаба." Ал тоскоолдук, бийик ашуулар деген эмне десе, "Факку ракаба." Бир колду азат кылуу. Бул эми баягы кулчулук бар мезгилде айтылып аткан түшкөн аяттар да ошол убакта эмне? Бир адамды кулчулуктан бошотуу аябагандай чоң бир сооктуу иш болгондуктан ошону айтып атат. Бүгүнкү күндө деле ал деле жанагындай адам кул кылбайт, бирок адам баласы адамга эмес башка бир нерсеге кул боло атпайбызбы бүгүн? Кимдир бирөө курсагынын кулу, кимдир бирөө Facebooктун кулу, кимдир бирөө дүйнөнүн кулу, кимдир бирөө денесинин кулу дегендей. Демек адамдардын аң сезими менен ошондой Кудай Тааладан башка нерсеге кулчулук сезимдерди алыш үчүн күрөшпөйбү адам баласы? Эмгек кылбайбы, мээнет кылбайбы дейт. Эмгек. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан, баарыңыздарга белгилүү, адам үчүн эң оор күн сайын адам болуу дейт. Баарыңыздарга маалым. Адам болуп жаралуу керемет. Ал эми адам бойдон сакталуу бул эмгек дейт. Адам болуп төрөлүп, бирок өлүп атканда кээ бир адамдар айван болуп өлүшү мүмкүн экен да. Мындай айван дегенде максат анын сырткы келбети эмес, анын жүрүм туруму, жашоосунун маңызы. Ошондуктан адам бойдон сакталыш үчүн эмгек кылыш керек экен, мээнет. Китеп окуш керек экен, эмгектениш керек экен. Биз бүгүн азыр могу жерде киребеште байкадыңыздар болуш керек. Биз бүгүн бул иш-чарада жалаң гана орозо жөнүндө эмес, биз кыргыз элин дүйнөгө тааныткан улуу биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жөнүндө да кыскача маалымат берип кетели деген ниет менен бир аз эме кылдык эле. Анткени жаштар эмне Айтматов атабызды тиге каршы кээ бир жаштар жакшы билбейт. Ошол Айтматовдун кээ бир адамдар мен угуп калам. Ошол Айтматов эми ал Сайзыбада жашады да, ал кишинин мусулман болду эле ал киши деп, ал кишинин ыйманынан күмөн санагандар бар. Ал коммунист эле го, ошондой доордо жашады эле го деп, ал кишинин ыйманынан күмөн санаган адамдар бар.
мен тоқталып кетейін. Ал кишинин чыгармасын окуган болсоңуздар эми окуш керек. Жаштар менимче айтмакчы көп болуп керек. Чыгармаларды толук окуп чыксаңыздар, ал киши чыгармаларында толугу менен адамдык баалуулуктарды, ыйман, ынсап, адамгерчилик, уятсыздык, эмгек ошонун баарын камтып кеткен чыгармалар бар. Мен бир мисал айтайын. Мисал үчүн бул эне кайсы чыгарма эле? Ошол бул энеде Аккеме мисалы, Аккеме чыгармасын айтайын да. Ошол чыгармада билесиздер, Маңкурт бул кыяматта. Ошол жерде Маңкурт жөнүндө жазган Айтматов. Маңкурт деген билесиздер, баары киносы көргөнбүз, окуганбыз. Ошол Маңкурт деген анын адам күчкө салып Маңкурт кылды да, душмандар байлап алып, чачынып алып, жанагындай кылыпчы. Күчкө салып Маңкурт кылды, акыл жайын эле болчу. Бирок бүгүнкү күндө адамдарды жанагындай күчкө салып эмес, алдап туруп, алардын акылын уурдап туруп, адамдарды Маңкурт кылып атат кээ бир адамдар. Мисалы үчүн мындан 2-3 жыл мурда биздин Бишкекте bir öte эле чоң эле bir adam кыргыз элинин адеп акыларына, жүрүм турумуна, маданиятына туура келбеген bir Башата деген бий бар. Айтып эле кетейин, ошону уюштуруп берди мисалы үчүн. Бул кыргыздын маданиятына, иманына туура келбеген көрүнүш мисалы үчүн да. Демек ошону уюштурган адам ал Маңкурт. Маңкурт деген ак менен караны ажырата албаган, туура менен туура эмес, жакшы менен жаманды ажырата албаган адамды Маңкурт деп айтат. Мындай эми улуу сөздө уят жок дейт, кыргызда эмне дейт? От кайрылсаң бокко качат дейт. Ошондой адамды Маңкурт деп айтат. Андан кийинки Кылымгаттар бир күн деген чыгармасын карасаңыздар, Казангап деген каарман бар. Ошол Казангактын уулу Сабитжан мисалы үчүн. Ошол жерде айтылат сонун жазган. Сабитжан интернатта чоңоюп, ата-эненин тарбиясын көрбөй, интернатта орустун колунда тарбия алып, кийин чыгарманы окугандар билет. Өзүнүн атасынын эмне көйгөйгө дагы, жаназага катышууга дагы жарашпай кетет. Ошого дагы жарабай, ушундай бала болуп чоңоет. Андан кийин Аккеме мисалы үчүн. Кыргызда ак деген сөздү эмне менен салыштырат? Ак деген бул чындык, ак деген бул акыйкат, ак деген бул жакшы нерсе. Эмне үчүн чыгармасында Айтматов ак кеме деп, эмне үчүн кызыл кеме эмес? Эмне үчүн сары кеме эмес? Эмне үчүн ак кеме? Ошол бул чыгарма сайызында жазылган. Ошол жерде Айран Айтматов эмне? Балким ошол ак кеме деп өзүнүн оюнда эмне бир ыйманды, ынсапты, адамгерчиликти, кыргыздын нукура туура жашоосун айткысы келгендир ошол жерде. Ак кеме деп. Ошол жерде дагы Момунчал мисалы үчүн. Чыгармада Момунчал кандай момун адам? Момунчал мисалы үчүн. Момун адам, аты айтып турат, момун деп. Бирок эмне? Байкуш жанагы зөөкүрлөрдүн эмесине калып кеткен. Анткени алсыз, бир ошол замандын талабына ылайык билим албай калган бир байкуш киши. Бирок ал киши чыгарманы окугандар билет, кыргыздын баягы той топурларына барып байкуш кызмат кылат, ушундай бир жакшы инсан болгон. Анан небересине ал киши эмне сатып берип атат? Сумка сатып берип атат, жанагы машинада дүкөнүнө келгенде. Эмне үчүн сумка? Анткени ал киши эмне? Сумканы эмне кылат? Аны мектепке көтөрүп барат, китеп салып барат. Демек ал киши чыгармасында ошондой момунчал, мусулман адам небересине билимдүү болсун деген үмүт, максат, тилек, ниет менен баласына сумка алып берип атат да чыгармада. Андан кийин Орозкул деген. Ошол Орозкул дегенди кээ бир айтат экен да, ошол Орозкул дегенди, Орозкул билесиз, зөөгө аракчыда башкага жарабай. Ошол орустун кулу болуп калган деген эмени айткысы келген деп да Айтматов ошол жердечи. Андан кийин демек мен силерге айтат элем, мекенибизге, динибизге кызмат кылуу үчүн жараткан бизге бардыгыбызга ыйманий, маданий, адабий, интеллектуалдык, экономикалык, саясий, физикалык, финансылык мүмкүнчүлүктөр бергөн деп мен Кудай Тааладан тилеп айтат элем. Эстелик таштан эмес, эмгектен куралат дейт. Жашоо бүтүп, өмүр бизден өткөн соң, эл эмгектен эскерсин. Ошондуктан келиңиздер, элибиз үчүн жашайлы, элибиз үчүн иштейли, элибиз үчүн ар дайым бар бололу. Кудай Таалам баардык тилектериңизге кабыл кылсын. Батыр Ахматович Адалска Кей Карашыл Идрис. Чингиз Айтматов – один из читаемых писателей современности. Его произведения были переведены на более чем 200 языков мира. 12 декабря Чингизу Айтматову исполнилось бы 90 лет. Почти все романы и повести Чингиза Айтматова экранизированы не только в России и странах СНГ, но и за рубежом. Например, повесть «Первый учитель» была экранизирована в 2016 году в Шри-Ланке. Это был настолько талантливый человек, что перед ним
склонялись многие писатели. Турция номинировала Чингиза Айтматова на соискание Нобелевской премии по литературе как величайшего писателя тюркского мира, но уже, к сожалению, на закате его жизни. Чингиз Айтматов принимал активное участие не только в политической жизни Кыргызской республики, но и в политической жизни СССР. Он зачитывал предвыборную речь первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Больше о таком знаменитом и талантливом писателе вы узнаете из нашего видеоролика. Баракелде рахмат туғандар, мен Чыңгыз аталыстың ролигин көргөзөрдөн мурун башка улуттарга мейли түшүнөбүз, ал улуттар биздин тилди түшүнбөйт. Мен ушул жерде отурган кыргыз мекендештер менен тейлөөчү жигиттерден суранар элем. Бүгүн Кыргыз элинин маданий күнүн тартуулай турган күн. Андыктан мүмкүн болушунча тынч отуруп, тынчтыкты сактап, пайгамбарыбыз айткан экен, Аллах Тааланын берген хадистеринде, эй момун мусулмандарга эскертүү пайдалуу деп айтылган экен туугандар. Келиңиздер, тынчтыкты сактап, болгону бүгүн Аллахтын улуу күнүндө ар бирибизге пайдалуу айтылып жаткан маалыматтарды угуп калсак туугандар. Кыргызда айтылган экен, дүйнөнүн улуу жазуучусу, мен Кыргызды Чыңгызсыз элестете албаймын. Чыңгыз десе Кыргыз турат, Кыргыз десе Чыңгыз турат. Кыргыздын экинчи улуттук дүйнөлүк паспорту бул Чыңгыз Айтматов Төркулуч атабызды кеткен. Көңүлүңүздөрдө видеороликти көрүп турабыз. Приятного просмотра. Чингиз Айтматов родился в Киргизии, в Аиле-Шекер, расположенном в Таласской долине, напротив пика Манаса. Со всех сторон Аил окружают высокие горы с вечно белоснежными вершинами. Все родственники по отцу родились и прожили в Шекере. В Аиле считалось непременным долгом знать своих предков до 7-го колена. Самые ранние детские воспоминания Чингиза связаны с образом бабушки Аймкан. Неграмотная, но исключительно обаятельная и умная женщина, всеми уважаемая в Аиле, знала наизусть множество старинных песен, сказок, легенд. Она рассказывала их внуку. Бабушка, сама того не подозревая, привила маленькому Чингизу любовь к родному языку. Голову бабушки всегда украшал акаличек, национальный головной убор. По обычаям киргизского народа такой головной убор имеет право носить самая старшая и уважаемая женщина семьи. Одна из дочерей бабушки, Карагы-Сапа, сыграла в жизни Чингиза неоценимую роль. Его отец Тырикул Айтматов окончил русскую школу. Он был одним из первых коммунистов-киргизов и занимал ответственные руководящие посты. Первые годы революции в Киргизии менялся многовековой уклад жизни. Это были трудные годы, время обновления всей жизни страны. Люди пытались ликвидировать безграмотность, нищету. Теперь все учатся. Меня комсомол послал в Аил. Я учитель Дюшен. Так меня и зовите. Мы откроем школу. Вон там, в Байской конюшне за рекой. Глядя на эти чудом дошедшие до нас кинокадры, я думаю о том, что в те годы меня, пожалуй, еще не было на свете. Но они были. Они обитали в этих краях издавна. Это мои истоки. Они еще продолжали жить, как и прежде, как жили их предки. Они еще жили в неведении, что грядет ураган обновляющего и сокрушающего исторического хода. Они были последними накануне исхода. Времени оставалось считанные дни. Хотели они того или нет, но их извечной жизни, тяжкой, надсадной, беспросветной и в то же время вобравший в себя огромный опыт выживания, опыт поколений, приходил конец. То были последние дни перед новым началом новой эпохи.
Знанием народной жизни я во многом обязан своей бабушке Аймхан, ее дочерям, моим теткам Харагыз и Куляевым Айтматовым. Благодарю судьбу, что я видел и знал этих замечательных женщин. Они оказались для меня истинным кладезем по части старины и семейной хроники, народных сказок и песен. Чудо родной речи необъяснимо. Только родное слово, познанное и постигнутое в детстве, может наполнить душу поэзией, пробудить в человеке первые истоки национального самосознания, доставить эстетическое наслаждение многомерностью и многозначностью языка предков. Именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей природе, культуре, к родине. Жизнь. Как понять и осмыслить, что происходит вокруг? В раннем детстве маленький Чингиз узнал жизнь с разных сторон, в разных ее проявлениях. Что такое жизнь? Что нас окружает в мире? Что такое горы? Что такое звезды? Что движет саму жизнь? Ответом стали герои его произведений, которые вышли из жизни и навсегда остались здесь, в Шикере. Он понимал, что перед лицом бесконечности простора человек в лодке – ничто. Но человек мыслит и тем восходит к величию моря и неба, и тем утверждает себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерен в глубине и высоте миров. И потому, пока человек жив, духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо, ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше. От него и дальше, и следующий еще дальше, и без конца. Сознание этого доставляло старику горькую усладу непримиримого примирения. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горячего тандира пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт, обогряя заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просеную ранних сумерек. Джамилия смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение – все будет сказано в музыке. Мы смогли достичь новейшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории, начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее, и потому ей дано сказать то, чего мы не смогли сказать. Смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего. Выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия. Изо дня в день все выше восходит по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком
изо дня в день. Постоянно человек сталкивается с противоречиями, с трудностями, с проблемами. И жизнь постоянно его испытывает, человек. Сможет ли он быть истинной, высокой личностью перед лицом вот таких сложнейших жизненных проблем? Иногда ему это удается, иногда не удается. Мне кажется, что литература должна эти проблемы исследовать в первую очередь. Потому что не только, так сказать, положительные примеры, положительные напутствия и поучения нужны человеку, но он еще должен видеть, как противоречия жизненные разрешаются, как развиваются, чтобы он понимал природу этих вещей. Если человек перестанет думать о жизни и смерти, если он перестанет метаться между этими двумя полюсами бытия, то он, наверное, перестанет быть человеком. Каждый, любой человек думает, и ему предстоит думать о том, что такое жизнь и что такое смерть. Это неизбежно. Это обязательное, ну, я бы сказал, доля всякого мыслящего существа. Столкнуться задолго до наступления самой смерти с мыслями о ней. И эти мысли, на мой взгляд, они, наверное, вот и оттачивали, совершенствовали человеческое в человеке. Если бы не было понимания смерти, то не было бы, наверное, и понимания сути жизни. И прощаясь, скажу еще, самые неожиданные переживания и мысли посещали меня в космосе. Не знаю, чем это объяснить. Всякий раз, глядя из космоса на Землю в поволоке облаков, думал я восхищенно: Боже, какое великое творение Земля! Ведь и Солнце, наверное, существует ради Земли, населенной людьми. А иначе к чему все это? Мир надобен человеку, оттого он и есть, чтобы человек его осознал, оттого он и существует. А иначе к чему вся эта галактика? Какой смысл? Да и сам Бог, он надобен человеку, оттого он и Бог, оттого он и есть. Но заслуживает ли человек этих мировых начал, этого грандиозного мироустройства? Вот загадка Вселенной. Ну, мне пора, осталось совсем немного. Скоро я выброшусь, выпрыгну из станции в открытое пространство космоса, далеко от Земли, очень далеко, и смолкну. Простите меня. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые гости, уважаемый президиум, мне бы хотелось несколько слов сказать вначале о том, какую роль играет пост для каждого верующего человека. И на самом деле многие, по крайней мере, с кем я общался, говорят, что пост, он способствует гармонии, восстанавливает баланс. В течение года мы
большинство, по крайней мере, из нас, наверное, не так часто постимся. И когда человек постится, он говорит нет своим желаниям, своим основным потребностям. И за счет этого нет он воспитывает свой дух, свой нафс, свою душу и духовно окрыляется, возвышается. В течение последующих 11 месяцев после Рамадана мы, к сожалению, утрачиваем эту гармонию, этот баланс, когда, с одной стороны, на одной чаше весов это наши потребности, наши желания, а с другой стороны, наша духовная жизнь, наша душа. Вот Рамадан, пост, он способствует гармонии, восстановлению гармонии, можно сказать, вечного и мирского. Сейчас, вот, когда до конца месяца Рамадана остались считанные дни, мы это больше ощущаем, что как-то стало спокойнее, стало легче. И если постараемся вот эту гармонию внутри нас, баланс внутри нас восстановленный, мы сможем ощутить. И этим ценен и важен пост. Помимо этого, мне бы хотелось поздравить всех нас с этим достижением, что мы обрели этот баланс, эту гармонию. И непосредственно несколько слов хотелось бы сказать о сегодняшнем вечере. Спасибо, что выбрали темы вечера Чингиза Айтматова. На самом деле, великий человек не только для кыргызстанцев, я думаю, что для всех русскоязычных людей он близок им, считается родным для них писателем. И я вот сам, честно говоря, буквально недавно перечитывал некоторые произведения его, и по-новому они открылись для меня. На самом деле, я вам тоже советую перечитывать некоторые его вещи и открывать вновь и вновь этого автора для себя. И подчеркиваю важность этой темы с одной стороны. С другой стороны, мне бы хотелось вообще в целом организацию и подобных вечеров, и организацию других мероприятий отметить и поблагодарить тех, кто стоит за этим всем. Это, конечно же, представительство Духовного управления мусульман Республики Кыргызстан, всех волонтеров, преподавателей, учеников, которые прикладывают неимоверные усилия, чтобы все это организовать, сделать праздник для нас. И этот вечер один из всего лишь небольших штрихов, небольших достижений этих людей, за что им огромное спасибо. Мне бы хотелось в лице главы представительства поблагодарить всех тех, кто участвует в организации этих вечеров, и хотел бы пригласить на сцену Бактыбек Байке, чтобы вручить ему небольшой подарок и благодарность от Духовного управления мусульман за ту работу, которую они всей командой выполняют. Спасибо. Марат Хазрат, в чем рахмат? Да будет доволен вами Аллах.